Барыңыздарга кутман күн. Бүгүн сиздер менен биргеликте 2026 жылы Facebooktун алгоритми кантип өзгөрдү, кантип иштейт деген темада сиздер менен биргеликте сүйлөшөбүз. Эң алгач эле алгоритм дегенди түшүнүп алалы. Facebooktун алгоритми бул Facebooktун ички кухнясы. Жөнөкөй түшүндүрө турган болсок, ал сенин кызыгууңду анализдеп, ошого жараша сага контент тандап берет. Демек, биздин дагы чыгарып жаткан рекламабыз кимдир бирөөгө кызык болсо, ошол адамга көрсөткөнү бул Facebooktун алгоритми болот экен. Эми алгоритм буга чейин кандай иштеди, ошол нерсени көрөлү. 2018-2021 жылы биз алгоритмде интерес аркылуу тандайт элек аудиторияны. Мисалы, женская одежда, сумка, платье деп издей турган болсок, ошол аудитория бизге женская аудиторияны алып келип берет эле. Эми андан кийинки жылдары кантип өзгөрдү? 23-24 жылдары буга чейин Facebook болсо кардарлар жөнүндө маалыматты Apple компаниясынан алып турса, 23-24 жылы Apple компаниясы маалыматты бербейм деди. Кардарлар боюнча маалыматты мен бербеймин деди. Ошол жылдары Facebook кардар таап берүүдө аябай кыйналды. Анализдеп, окутуп, отуруп, Facebook өзү дагы аудитория тандаганда кыйналды, и таргетологдор дагы аябай кыйналды. Себеби 1-2 күндө жыйынтык берген мурдагы алгоритм иштебей калды дагы. Жаңы аудиторияны таап, обучениядан өтүп, окутуп, жаңы аудиторияны рекламага көрсөтүп, ал жерден ошол керектүү аудиторияны тандап берип, ошол аудитория кайра жакшы иштеп кетүү аябай кыйын болду да. Бул 23-24 жылдары анализдин доору болду. Жаңы окутуулардын доору болду да. Facebook базаны каяктан алууну билген жок. Рандомно эле көрсөттү рекламаларды. Таргетибиз бирде иштеп, бирде иштебей аябай кыйналдык. Ал эми 2026 жылдары Facebook кандай болду? 2026 жылы бул Facebook'та жасалма интеллект инструменти кошулду. Бул инструмент менен биз азыр кардарларыбыз бизди издегенде гана ошол адамга рекламабыз көрсөтүлүп калды да. Эгерде биз Instagram'дан, поисковигинен, Facebook'тан, же болбосо YouTube'дан, Google'дан эмне деп издесек, ошол реклама бизге чыгып баштады. Мисалы, эгерде мага сумка керек болсо, анда мен сумка боюнча издей турган болсом, сумка сатып жаткан реклама мага көрүнөт. Демек, түп-түз максаттуу аудиторияга биз түшүп жатабыз да. Азыр моментально берилет. Мисалы, 1-2 күн күтпөй, же болбосо эски бир базаны албайт дагы, моментально азыр биздин кардарыбыз бизди издеп жаткан болсо, эгерде таргет курсу деп адам издеп аткан болсо, анда менин таргет боюнча курсум алдынан чыгат да. Мына ушундай болуп өзгөрдү. Азыр маанилүү эмес. Аудитория тандаш, детальный аудиторияларды тандаган маанилүү эмес да. Кызыгуусу, анализ мурдагыдай маанилүү эмес. Азыр маанилүүсү оффер, креатив, ошондой эле жасалма интеллект оптимизациясы, жасалма интеллект ошол нерсени биздин аудиторияны тандап бере турган болсо, ошол эле маанилүү болуп калды да азыркы учурда. Бул эми биздеги буга чейинки алгоритми. Эми сиздер менен биргеликте эмнени карайбыз? Мисалы, биз таргетти белгилүү бир мамлекетке, белгилүү бир шаарга, белгилүү бир аудиторияга рекламаларды кетиребиз. Бул аудитория, мисалы, 1 миллион болушу мүмкүн, же болбосо андан аз болушу мүмкүн. Реклама кетирип жатканда сиздерге аудиторияңыздар көрүнөт. 300, 400 миң, 500, 600 миң, же болбосо 1 миллион аудитория көрүнөт. Эми караңыздар, ошол 1 миллион аудиториянын назарын алуу үчүн биз көптөгөн аудиторияны эле тандабайбыз, дагы бир белгилей турган момент бар. Бул эмне бар? Бюджет бар,
бюджет бар. Мисал, бюджетті біз 10 доллар қояуыз, 20 доллар, 50 доллар, 2 доллар, ар қандай доллардағы бюджеттерді қояуыз. И бізден башқа дағы компаниялар бар. Мисал, курс сатқандар бар, киім сатқандар бар, тур сатқандар бар, бытовой техника сатқандар бар. Бұлардағы компаниялар, башқа компаниялар. И бұлардағы бюджетін 10 доллар, 20 доллар, 50 доллар, 2 доллар қойғандар да. Ар қандай қойғандар бар бізден бөлөктағы. Эми караңыздар, ушул жерде Facebooktун алгоритми кандай иштейт дей турган болсоңуздар, могу 10 доллар койгондор, 10 доллар койгон, реклама койгондор менен бир компания, бир группа болот. 20 доллар койгондор отдельно бир группа болот, 50 доллар койгондор отдельно группа, 2 доллар койгондор отдельно группа болот дагы, и ошолор бири-бирине конкурент болот. Конкурент кылат дагы, и алар болсо бири-бири менен атаандаш болуп жарышат. Эми караңыздар, конкуренттер бири-бири менен жарышканда, бири-бири менен жарышканда, аларда эмне болот? Эң жакшы адамдын көңүлүн бурган реклама утат. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерде бал ушунча хоктарды колдонушуңуздар керек рекламада. И ошол жарышта реклама жүрүп жатат, реклама, мисалы 500-300 адамга рекламаңыздар кетти, и эми ошол жерде эң арзан чыгат кимдин рекламасы, ошол жарышта уткан адамды, конкуренттен арасынан жарышта уткан адамдын рекламасы арзан чыгат. Караңыздар. Бул жерде сырткы аукцион болот. Аукцион дегенибиз бул мисалы жарыш, мисалы мен эгерде мына креслону сата турган болсом, бул креслого эгерде белгилүү адамдар отурган болсо, же болбосо белгилүү адамдар кийген кийим боло турган болсо, ошол нерселерди сатыкка чыгарса, белгилүү адамдар жашаган үйлөрдү сатыкка чыга турган болсо, бул аукцион болот. Аукцион дегенибиз мисалы ошол буюмга, ошол үйгө, нерсеге кызыккан адамдар чогулат дагы бир жерде баа коет. Мисалы 100 доллардан баштай турган болсо, 1000 доллар, 2000 доллар, 5000 доллар деп бул баа өсүп кете берет. И эң аягында мисалы 7000 долларга сатылышы мүмкүн деген нерсе бул аукцион. Эми ошол жерде аукцион жүрөт. Сиздердин рекламаңыздар, конкуренттериңиздер менен биргеликте жарышасыздар, жарышта жеңген адам утат. Караңыздар, эми бул жерде дагы мисалы жеңген реклама арзан чыгат. Канча конкурентиңиздер көп боло турган болсо, лид кымбат болот. Конкурент аз жерде, лид арзан болот. Лидтин баасын арзандатуу үчүн бааны 8,7, 10,2, 5,9 кылып коебуз. Мына ушул учурда эмне болот? Биздин лид арзан болот, кыздар. Biz таргетке 1000 адамга көрсөткөнү үчүн акча төлөйбүз, кыздар. Мисалы, сиздер ойлобоңуздар, клик болгон үчүн кликтин баасы 3 доллар болуп атат, 5 доллар болуп атат, менде кымбат болуп атат эмес. Биз 1000 адамга реклама көрсөткөнү үчүн төлөйбүз. Бул CPM деп аталат, таргеттин тили менен CPM деп аталат. 1000 көрсөтүү показ болгон үчүн төлөйбүз. И орточо эсеп менен 3 доллардан 6 долларга чейин болуп атат. Азыркы учурда орточо эсепте лидтин баасы ушундай болуп атат, CPM-дин баасы. Facebook гипотеза жасайт. Алгач сиздердин рекламаңыздарды 1500 адамга көрсөтөт. Эми караңыздар, мынау жашыл менен белгиленгендер бул бир компания, экинчи компания, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи компания. Эми ошол жерден кара менен тегеректелгендер, булар ошол сиздердин гипотезаларыңыздар да. Мынау биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи толтура адамдарды 500 адамды белгиледи дагы ошол адамга көрсөттү. Көрсөткөндөн кийин эми караңыздар, кандай натыйжа болот. Ушул көрсөтүлгөн адамдардын ичинен мына бул адамдар, галочкасы бар адамдар эмне кылды? WhatsApp'ка жазды. Эми WhatsApp'ка жазган адамдардын критерийлерин аныктайт. Жашы канчада, жынысы кандай, жашаган жери, кызыгуулары кандай экенин аныктап туруп, ошого окшош аудиторияга сиздердин таргет рекламаңыздарды кетирет, кыздар.
Бул жакта баспай койгондор бар, крестик тургандар, булар ошол рекламаны көрдү, бирок кызыккан жок, баскан жок, WhatsAppка жазган жок. Аларды эмне кылат? Аларды обучениядан алып салат дагы эмне галочка тургандарга, ошого окшош аудиторияга эмне кылат? Биздин рекламаны көрсөтүп баштайт кыздар. Мына ушундай иштейт Facebooktун алгоритми. Көрдүңүздөрбү? Чоң аудиториянын баарына эле көрсөтпөйт. 1 миллион аудиториянын баарына көрсөтпөйт. Алардын эмне кылат? Алардын арасынан 500 000 адамга гипотеза кылып көрсөтөт. Ошондой эле бул обучение эч качан токтобойт кыздар. Күн сайын Facebook обучение жасайт. Мен кандай аудиторияга ушул рекламаны көрсөтсөм эффективдүү болот деп обучение жасайт кыздар. Эми караңыздар, реклама жакшы же жаман болду деп биз качан айтабыз же качан ойлойбуз? 50 лид болгондо, бизге 50 лид байланышканда, ошондо гана биз бул реклама жакшы болду, бул реклама иштеген жок деп айтсак болот экен да. Бул рекламанын жакшы же жаман болгонун күтө албаган кардарларыбыз дагы бар да. Эч болбогондо 2 күн реклама иштеш керек. Андан кийин лид арзандады же кымбаттады, бул реклама ошол аудиторияга өттү же өтпөдү, же жакшы болду же жаман болду деген бир тыянакка келсек болот экен. Эми жалпылай турган болсок, Facebooktун алгоритми бүгүнкү күндө именно жасалма интеллекттин негизинде, бардык кардардагы маалыматтарды жасалма интеллекттин негизинде алып, ошонун негизинде иштеп жатат. Бүгүнкү күндө таргет реклама берген ишкерлер дагы азыр таргет кандай иштейт экенин билет, жана таргетологдорго дагы оңой болуп калды таргет менен иштөө. Себеби жасалма интеллект бизге кардарларды, максаттуу аудиторияны гана тартып берет. Ошон үчүн биз чыгарган бүгүнкү күндөгү рекламалар жылуу аудиторияга же болбосо максаттуу гана кардарларга барып жатат деген сөз да. И обучение дагы тынбай өтүп турат. Ошонун негизинде дагы биздин бүгүнкү күндөгү рекламаларыбыз жакшы натыйжа бериши керек. Эгерде биз настройкадагы кээ бир нюанстарга гана маани берсек. Кийинки сабактар мына ушул 2026 жылдагы алгоритмде кандай өзгөчөлүк болот, ар бир аудиторияны, офферди, креативтердин баарын отдельно түшүндүрүп берем. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушканча.